Төрт жыл берген да, бычакталгам да. Азыр ыйлагым келет. Соттолуп келген менен аялдар биз бири-бирибизди кылмышкер деп эсептебейбиз. Уже жашоом ошо менен бүттү деп адам күнөөсү жок балам менен соттолуп кеткен. Темирдин артында отурсам деле, колума нарушник тагылса деле, өзүм жеримдемин. Кимди ким кандай экенин түшүндүм. Эркиндикке жетпейт баары бир. Колуңузга нарушник тагылганда уже бир башкача сезим болот да. Бүгүнкү күндө темир тор аркасында күн кечирип жаткандардын саны миңдеп саналат. Абактагы жашоо кеч болсо дагы кетирген катаны түшүнүп жетүүгө алып келе анык. Бүгүн дагы биз ким элем ким болдум долбоору аялдар абагына келген чагыбыз. Бул жактагы айымдардын жашоосу тууралуу, алардын башынан өткөн окуясы тууралуу кененирээк чагылдырып беребиз. Саламатсызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Алгач сиз менен таанышалы. Биринчи эле атыңызды сураганда менде мындай кызыктуу суроо пайда болду. Эжекебиздин улуту башка окшойт деген нерсечи? Улутум Мицеска. Ата жагым уйгур, кыргыз аралаш, апа жагым өзбек. Негизи эле бул жака качан келдиңиз? Эми жашоодо ар түрдүү сыноолор болот экен. Келгемдин себеби күйөөм өтүп калган. Ал күндө эстегим келбейт. Ошонун айынан отурам. Ал күндө эстегим келбейт да, андай күндө эч ким, даже мага жамандык каалаган адамга деле каалабайм ал күндө. Неге дегенде, жашоодогу эң жакын адамыңдан, жолдошуңдан айрылган аял киши үчүн эң оор нерсе. Ажырап калганыңызга эмне себеп? Өзүңүз себепкер болуп калдыңызбы же кандай? Ошо мен убагында ошо милицияга кабар бере албай калдым. Ошондон көп эстеп, жүрөгүм ооруйт. Көз жашымды бирөөгө көргөзгүм келбейт. Намаз окуп атканда Аллахымдан суранып ыйлайм. Жолдошум менен 2000-жыл 12-ноябрда үй бүлө курганбыз. Жакшы жашап атканбыз. 2 уулдук болдук. Аллахыма шүгүр. Чоң балам 2002-жылкы, кичүү балам 2004-жылкы балдарым. Бактылуу жашап атканбыз. Ошондо 17 жыл жашадык чогуу. Бактылуу жашап атканбыз. Ысык суукту чогуу өткөрүп калгансыздар. Ооба, ысык суукту чогуу өткөргөнбүз. Эми ылдый бийигини жашоону, ар түрдүү сыноолорун чогуу тартып, баарына чыдап, бири-бирибиз менен кеңешип, эмне жумуш кылсак деле бири-бирибиз менен кеңешип жашап атканбыз. Эми өмүрү кыска экен. Аллахыма керек. Өзү эле болуп калдыбы же? 2018-жыл 16-июнь күн болгон. Бурда аябай жакшы киши болчу. Акыркы күндөр өзгөрүп калды. Балдарды каалабай, үйдү сатам деп башкача болуп калды да, кыскасы. Жамандабайм, өткөн адам жамандап болбойт дейт. Жакшы жагы көп эле. Бейишин берсин. Акыркы күндөрү ичкиликке берилип кеткен. Мурдандай эмес эле. Акыркы күндөр билбейм, кругу начар болуп калдыбы, башкача адам дагы кошулуп калдыбы билбейм. Эми көзүм менен көрбөгөндөн кийин бир нерсе деп айта албайм да. Бирок бейишин берсин деп Аллахтан сурайм. Мен азыркы күндө деле ойлонсом, өзүмө суроо берем да, эмнеге убагында милиция чакырбадым деп. Ошо суроо мени кыйнайт. Убагында ошо кызматкерлерге айтып чакырсам болмок экен деп. Убагында мен кабар бере албай калдым. Ошо мени эң жашоодогу бул жерге келип калганымдын себеби ошо дейм. Күндө эстей албайм. Эстегим да келбейт.
Анан өлүмүнүн себеби эмне болду? Эмне болуп каза болуп калды? Өлүмүнүн себеби бычакталган да. Бычакталып каза болгон. Сиз тараптан История узун анын. кырсытан болуп кеткен нерсе. Кырсык экен. Ал күндү вообще эстегим келбейт. Азырга чейин Аллахтан суранам. Эч кайсы үй бүлөдө мындай нерсе болбосун деп. Неге дегенде, аял менен эркек бири-бирине сүйүп, жакшы жашаш керек. Бири-бирин урматтап, ачууга алдырбаш керек. Көпчүлүгүбүз ачууга алдырып алабыз. Ачууга алдырып барабыз көпчүлүгү. Анан ошо эркек кишиде жамандабайм, эркек кишини сыйлайм. Ошо өзгөрүп атканда, кандай десем экен, кээ бир эркектер аялына билдирбейт экен мындай. Кандай адамдар менен мамиле кылып атат, эмне болуп атат. Айтпай турган сырлар болот экен да. Сиз ошондой жакындан сүйлөшүп көрдүңүзбү? Мындай тынчтык жолу менен сүйлөшүп, маселени чечейин деп. Ооба, сүйлөшкөм. Сүйлөшсөм, сен аралашпа, бул менин ишим, бул эркек кишинин иши деп койгон да. Канча жылга? 14 жылга. 14 жыл берген да. Азыр канча жыл болду? Азыр мына 6 жыл. 8 жыл бар экен. Сурокто эстесең жүрөгүң ооруйт. Сурок уже сурок берип атканда, уже жашоом ошо менен бүттү деп адам алигинде стресске түшүп аябай кыйын абалда калат экенсиң. Аябай оор бул нерсе. Сурок алганда, ошо сотто атканда, ошо сотко кандай жалдырайсың? Акыркы сөз бергенде үмүт кылган элем. Эч болбосо үй абагын бере бекин, ушу үй абагын берсе деле үйдөн чыкпай отурат элем. Балдарыма карап, үй жумушумду деп карасам сурокту бергенде аябай кыйын абалга түшүп калгам. Аябай оор болгон мен үчүн ошол күн. Азыр ошо каны эми ошо бир возможность болсо, мындай жолу болсо, каны ошо сот менен сүйлөшсөм, жүрөгүмдө айта албаган сөздөрүм бар эле. Көпчүлүктүн арасында айта албай калгам ал аялга. Мен анчалык сурок берет деп күткөн эмес элем да. 14 берген да. Ошо мыйзам чеги деп, наркы жакта эле мыйзам чеги деп туруп алган, ошо мындай үй бүлөдөгү ушундай болуп аткан немелерге кичине ошо мыйзамды жеңилдетишини суранат элем. Неге дегенде, аял киши кандай десем экен, жашоодагы орду ата энесине, үй бүлөсүнө, бала чакасынын жанында да, жакындарын, бир туугандарын жанында, абакта эмес. Аял кишинин орду үйдө болуш керек. Ошол сизге 14 жыл убакыт берди. Сурок бергенден кийин дал ушул аялдар абагына келдиңиз. Ошондогу көрүнүш. Бул жакка келип атканыбызбы? Жаңы келип түшкөндө. Бул жакка келип атканыбызда соттолуп, немеге чейин, тергөөдөн кийин 10 күн ИВСте отурганбыз. Анан ИВСтен чыгып Жалал-Абадка 1 жыл ошо немеге изоляторный эмеде 1 жыл отурдук. Ал жерде отурган күндөрүбүз 2 күндөн эсептелди. Ошондо адвокат сотто эмнеге сүрүп атасыз десем, ошо отурган күнүңөр 2 күндөн эсептелип, алдына жүрүп каласыңар, чыгып кетесиңер десе үмүт кылдым да, чыгам экен, ошол жерден чыгам окшойт десем, карасам бул жакка этап кыла берди. Анан этап дегени эми бир жерден бир жерге көчүрөт, ошол жерден үйгө жакындайсыңар, үйгө чыгасыңар. Ал жерде эле сотрудниктер бар, начальниктер жакшы мамиледе болчу, жакшы адамдар эле. Сый урматта болдук. Бирок ошо ар бир ошол жерде ар бир мындай кандай десем экен, өткөн күндөрүмдү эстесем, бир жумуш кылсам деле, бир нерсе кылсам деле ошо жумуштарымды сыртта балдарым жанында жасасам болмок деген ой менен жүрөм да.
Мына өзүңүз билесиз, аял кишинин орду азыркы айткандай үй бүлөсүнүн жанында. Абакта эмес. Негизи мен ошол күнү мен азыр айта турган болсам, история узун. Күнөөсү жок балам менен соттолуп кеткем. Балам 16 жашта болчу, малолетка болчу. Баламды күнөөсү жок. Эми мага жамандык кылгандарды деле Аллах ыраазычылыгы үчүн кечирдим. Аны азыр айта албайм. Ал күн өттү кетти, мына жылдар өттү. Ооба. Азыркы учурда балам Жалал Абадта отурат. Балам сен чыгышың керек эле десем, апа кажаат болбоң. Жалгыз Аллахым баарын көрүп турат. Балаңызга канча жыл берилген? Аллахтын жанында акпыз биз. Аллахым көрүп турат деди. Башка сөз айткан жок. Баламга 8 жыл берип койгон. Ошол эмеде сот учурунда жакшы каралбай калган. Баягы эле карапайым эле. Ооба. Ушу сымоолор кийин жашообуз деди. Балаңыз канчанчы берене боюнча? Балам деле 97-чи берене менен тең эме кылып койду да. Соттоп койду. Ушу мен ойлогон элем, үмүт кылган элем, ушу баламды чыгарып мен үй абагын берсе керек деген ой менен турсам, срок бербейт. Укук коргой тургандар келди, бала коргой тургандар келди. Бирок ошо немеде маани берилбей калды. Мен үмүт кылган элем. Балам айтат, апа, буюрса чыгабыз, кажаат болбоң, чыксак, буюрса жакшы жашоодо жашайбыз. Кажаат болбоң, апа. Колумдан келишинче дейт, элим үчүн, кыргыз элим үчүн, Кыргызстаным үчүн аракет кылам. Жакшы жумуштар кылып жүргөнгө. Мен бирок Аллахтын алдында акмын. Аллахым баарын көрүп турат. Жакшы. Кудай өзү көрүп турса эле болду. Азыр берки балдарыңыз ким менен? Чоң балам Жалал Абадта, кичүү балам Россияда, кайын журтумда болчу. Азыр ал балам деле эме кылыптыр, эми чоңоюп калдым, акча таап аракет кылайын. Апамды Меккеге алып барайын деп иштеген келиптир. Канча болду көрө элеңизге? Көрө элегимге ошо 2018-жылдан бери көргөн жокмун. 6 жыл болуптур. Ооба, аябай сагындым. Аябай куса болдум. Сизге кимдер келип турат азыр? Көбүнчө. Көбүнчө бул жерге апамды бир туугандар келет, тайкелерим келет. Өзүм көтөрүп чоңойткан жээндерим келет. Анакей. Азыр быйыл 6 жыл. 6 жылдан бери көбүнчөсү өзүңүздү 24 саатты эмне менен өткөрөсүз, баягы уйкудан сырткары? Эртемнен турганда, подъемда туруп, бет кол жууп, даратал намаздан башталат, бамдат намазынан башталат. Анан өзүбүздү карап проверкага чыгабыз. Проверкадан кийин завтрак. Завтрактан кийин баарыбыз өзүбүз бул жерде жумуштарыбыз бар. Меники гүлдөрдү карайм. Гүлдөрдү жакшы көрөм да. Гүлдөрдү карайм. Азыркы учурда деле жумушта болчумун. Кандай гүлдөрдү өстүрөсүз көбүнчө? Ар түрдүү гүлдөр бар. Адамдарга ден соолук, жакшылык каалай турган гүлдөр бар. Ар түрдүү. Тили жок болсо да бул гүл маанайда. Булар аябай, ооба. Булар гүлдөр адамды маанайын көтөрөт, адамга жакшылык каалайт, ден соолук каалайт, узун өмүр каалайт. Мына гүлдөр Аль-Шифа деген гүлдөр. Бул гүл адамга мындай бир жериңиз ооруп атса деле, бир нерседен сыгылсаңыз, карап турсаңыз, сизге шифа болот. Дарычылык касиети бар турбайбы? Дарычылык касиети бар. Ооба, Тайтам рахматлык ошо гүлдөрдөн аябай, кандай десем экен, ден соолук үчүн пайдаланган. Ошо кичинекей кыз маалымда сурасам, ошо Аль-Шифа деген гүл балам, бул ошо адамга аябай ден соолук каалайт. Негизи эле ошо гүлдөргө суу куясыздар, жаныбыздагы чогуу турган айымдар менен кеңешесиздер. Бири-бириңиздерден үйрөнө турган нерсе барбы? Бар.
үйрөнө турган көп нерсе бар. Бул жерде негизи соттолуп келген менен аялдар биз бири-бирибизди кылмышкер деп эсептебейбиз. Бири-бирибизди аял киши катары, кандай десем экен, эже сиңди катары мамиле жасайбыз бири-бирибизге. Эми тагдыр ушундай экен. Бул жерде рызкыбыз бар экен, келип калдык дейбиз, бири-бирибизге катуу мамиле кылбайбыз. Неге дегенде бул жашоого бир жолу келебиз, ошон үчүн бири-бирибизге жакшылык каалап, жакшы мамиледе болууга аракет кылабыз. Эмнени үйрөндүңүз эже келгенден баштап? Келгенден бери Эмнелерди үйрөттү бул жак? Бул жак мага кандай десем экен, жашоодагы биринчи орунда сыртта деле түшүнчүм, бул жерге келгенден кийин ак караны аябай тааныйт экенсиң. Башыңа жумуш түшкөндө жакындарың кандай, досторуң кандай сен үчүн. Даже тааныбай турган адамдан деле жакшылык, биринчи жолу көрүп аткан адамыңдан деле жакшылык болуп калышы мүмкүн экен. Неге дегенде Аллах Таала эген ошо адамды бизге периште катары жиберет экен да. Бул жерде көбүрөөк ошо жашоодо ак караны ким кандай экенин түшүндүм. Бир туугандарды, ата энени кадыры кандай, бир туугандарды кадыры кандай, балдарыңды ошо жашоодо сыртта деле кадырлайт делем, азыр деле кадырлайм. Аябай бул жерде дагы эле түшүнөт экенсиң да, жакындарыңды кадырлап аткан. Ооба. Сырттагы жашоону кандай элестетесиз эже? Сырттагы жашоонубу? Эркиндикке жетпейт баары бир. Өз эркиңиз өзүңүз менен болгон жакшы. Эркиндикке жетпейт. Жашоого дагы катуу даярдайт экен ушу темирдин артындагы жашоо. Эч кимге каалабайм мындай немени, колуңузга нарушник тагылганда уже бир башкача сезим болот да. Ушу мен кылмышкер болуп калдымбы, аял киши болуп туруп кандай ниеттерим бар эле, эми болду, бүттү жашоо деп уже баягы нарушник тагылганда эле уже көп нерсени ушу темирдин артына жетпей туруп уже нарушник тагылганда көп нерсени түшүнөт экенсиң адам. Аны мен ошону деле жаман жагына бурган жокмун. Аллахым дедим, ошо тагылган нарушниктер мен үчүн алтын билегизиктер болсун дедим. Мен жашоома ошо нарушник, ошо алтын билегизиктер, жакшылыктар алып келсин деген тагып атканды, ушу темир нарушникти ыйлап атам, көзүм толтура жаш. Ушундай кылгам, эми жашоом эмне болот деген суроо келе берет адамдын өзүнө. Жашоом эмне болот, эми кандай болот? Каякка баратам? Кандай адамдардын арасына барам? Эмне болот эми деп. Бирок мен бир нерсеге ушундай шүгүр кылам. Аллахыма беадат, бехисап шүгүр. Неге дегенде темирдин артында отурсам деле, колума нарушник тагылса деле, өзүм жеримдемин. Аллахыма шүгүр. Кыргызстандамын. Аллахыма шүгүр. Өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн суубуз, өзүбүздүн наныбыз. Буга чейин сиз эмне менен алектенчү элеңиз? Мен өз айылда чоңойгом. Андай жерлерибиз бар болчу, гүлдөр тикчүбүз. Анан ушу үй жумуштарын апама жардам берчүмүн. Садиктарда иштегем. Ошо эмне жумуш болсо кыла бергем, ошо үй бүлөм үчүн күйөөмө жардам кылайын ошо жашоодо. Ким элеңиз? Азыр ким болдуңуз? Кагазда кылмышкер болуп жазылсам деле, жашоодо аял кишимин. Балдарымдын сүйүктүү энесимин. Апамдын сүйүктүү кызымын. Туугандарымдын сүйүктүү бир тууганымын. Досторумдун сүйүктүү досумун. Кыялдарыңыз менен дагы көрөрман менен бөлүшкүм келип турат. Сиз эмнени кыялданасыз? Мен буюрса эми жакында чыксам, негедир жүрөгүм башкача болуп атат, чыга турганга окшоп, апама жете турган. Жакында да. Ушу эшик жакты карасам деле, ушу жакты карасам уже чыгам окшойт. Бирөө кетип атса деле сүйүнөм, как будто мен өзүм кетип аткандай. Ушу адамдын арты жеңилгесин, биз деле чыгайлы деп. Буюрса чыксам иншаллах. Менин ниетим, биринчи ниетим жашоодо алдыма жакшы пландарды койгом. Мен биринчи ниетим ушу президент менен жолугуп, Садыр Нуркожоевич Жапаров менен жолугуп, ошо Кыргызстандын келечеги үчүн сонун пландар ойлоп койгом. Ал сыр. Аны ошо буюрса чыксам, Аллахым жеткирсе, ошо пландарымды айтсам, Кыргызстандын келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн. Эми чыккандан кийин
Кудай таала эген билет бизди кандай жашоого баштайт, бирок жүрөгүм сезип атат жакшы жашоого баштайт деген үмүттарым бар. Үмүт менен жашап атам. Кетирген катаны кетирбейсиз. Кудай сактасын андайдан. Уже бул жерде көп нерсени уже түшүнүп жеттик.